Мектеп кээде балдар сыяктуу эле алардын ата-энелери үчүн да абдан күчтүү стресс факторуна айланып калат. Кечээ гана баарынын назарына жагып эркелеп келген балдар бүгүн улуу муунга ачууланып, үй тапшырмасын аткаруудан, сабакка баруудан баш тартышат. Анын артында ар дайым эле жаман мүнөз менен туура эмес тарбия берүү туурабы. Билим берүү эксперттери дайым эле андай боло бербейт дешүүдө. Сиз эрке бала кежирленип жатабы же мектеп программасын өздөштүрүүдө чындап эле айкын жардамга муктажбы же жокпу? Аны жөнөкөй гана талдоо жүргүзүүнүн жардамы менен эле аныктап алууга болот. Во-первых, ребенок имеет хорошее развитие, общее развитие, то есть он будет контактировать со своими сверстниками. Биринчиден, баланын жалпы өнүгүүсү абдан жакшы, өз курдаштары менен баарлашып, байланышы да бар. Анын интеллекти да кыйла эле жогору, белгилүү бир темаларга да кызыгын арттырат. Башкача айтканда, мектептен тышкары бала кадимкидей эле, бирок кандайдыр бир академиялык көнүгүүлөрдө жазуу, математика же окуу же ошонун баарын аткарууга киришер замат бала жетишпей жаткандай сезилет. Окуй албайт, окуганын түшүнбөйт же такыр эле жаза албайт. Мына ошол учурда эмне болуп жатканын билүү үчүн адиске кайрылуу зарыл. Обратиться к специалисту, чтобы выяснить, что же это такое. Жакында эле мындай окуучуларды акылы тайкы же жөн эле жөндөмү жок деп эсептешчү. Азыр болсо дислексия, дисграфия жана дискалькуляция менен иш алып барган казакстандык адистерден илдет аныктоодон өтүүгө болот. Ал оору эмес, нейробиологиялык өзгөчөлүк экенин түшүнүү маанилүү. Ал учурда баланын интеллекти бузулган эмес. Билим алуудагы кыйынчылыктары жалкоолуктан же окугусу келбегендиктен эмес. Учурда мына ошол өзгөчөлүктү аныктоо ата-эненин милдети болуп саналат. Сама по себе дислексия и вообще, в принципе, трудности в обучении. Негизинен дислексия же билим алуудагы кыйынчылыктар балдардын байкалбаган же жашыруун өзгөчөлүгү катары каралат. Ал 3-класска чейин байкалбайт. Андан кийин ата-эне дагы 1 жыл биз күнөөлөөбүз, учурунда көңүл бурбай койдук. Мугалимдер да көңүл бурушкан жок деп калкып жүрүшөт. Мындан тышкары биз, мамлекет, рас ар кыл илдеттер, синдромдор сыяктуу урунтуу өзгөчөлүктөргө гана көңүл бурат деп айтабыз. Анткени бул өзгөчөлүктү дислексияны оңдоп калууна келтирүүгө болот. И данная особенность, она считается корректируемой. Мындан тышкары Казакстандын Борбор калаасында республикадагы жалгыз адистештирилген ныкташуу мектеби иш алып барат. Бул ыкманын маңызы баланын кабылдоосу кыйын болгон басма символдорду, сандарды жана сөздөрдү баланын ой чабытында анын образдарын жаратуу менен өздөштүрүүсүнө көмөктөшүү болуп саналат. Башкача айтканда, дислексия менен күрөшүү эмес, мектеп программасын кабылдап өздөштүрүү жүрүмүн жеңилдеткен көндүмдөрдү кабылдоого көндүрүү. Биздин мектеп ыкташтырылган болуп саналат. Башкача айтканда, ал белгилүү бир кабылдоо үчүн, белгилүү бир ыкмага ээ болгон кадимки эле жалпы билим берүүчү мектеп. Бизде балдар негизинен ой чабыт кабылдоо менен билим алышат. Ой чабыт аң сезими бул окууну, жазууну же математиканы өздөштүрүү абдан кыйын болгондо колдонулат. Интеллекти мыкты болсо да, өөрчүгөнү да ойдогудай, бирок ал эмнегедир билим алуусунда өз курдаштарынан артта калат. Аталган мектепте биз балдарды Казакстан Республикасынын мамлекеттик программасын өздөштүрүү менен бирге жогоруда белгиленген көндүмдөрдү кандай өздөштүрүү керектигине даярдайбыз. Мектепте балдардын баары эле ката кетиришет, бирок катардагы балдарда алар тез эле жок болуп кетсе, дислексияга кабылган окуучуларда алар бир топ убакытка чейин сакталат. Айлар, ал тургай жылдар бою созулуп кетет. Аталган көйгөйдү өлкө масштабында чечүүдө комплекстүү мамиле кылуу зарыл. Включение это в подготовку. Аны башталгыч класстын мугалимдерин даярдоого кошуу абдан керектүү. Анткени алар жок дегенде 1-2 класстарда баланын бир нерсеге туура эмес экенин симптомдор менен аныктай алгыдай болушу керек. Ананда кандайдыр бир конкреттүү жардамдар зарыл. Экинчиден, дислексия жөнүндө сөз кылган маалыматты колдоо, ата-энелерге кандайдыр бир жардам берүүлөр керек. Балким ал усулдук окуу куралдарын таратуу аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн. Ал эми үчүнчүсү болсо коррекциялоо үчүн ар бир мектепте дислексия темасын билген бирден адис болушу керек деп эсептейм. Анткени дүйнөлүк статистика боюнча айта турган болсок, анда балдардын 18%дан тартып 20%на чейинкилеринде тигил же бул дислексиялык өзгөчөлүктөрү бар. Демек андай адис мектепте болушу керек. Акырында квалификацияны жогорулатуу үчүн курстар дагы болгону жакшы.